урматтуу Айбек Тынчылыкович, 1-2 жылдан бери парламент трибунасына айтып келе жатамын да, бирок негедир сиз тараптан көңүл бурулбай атат да. Биздин спортсмендер олимпиадага жетиш үчүн канча аракет кылат, канча күч кубаты, ден соолугу кетет. Бирок чемпион 7 миллион калктын арасынан канчасы чемпион болот? Саналуу эле да, туурабы? Калгандар бир күндө 2 жолу тренировка кылат. Мамлекеттик кызматта иштейин десе да мындай графикке эч кимиси чыдай алышпайт. Туурабы? Таланттарды таба аласыздар. Анан чемпионатка жетпей алгандар, анан өмүр бою тренировка кылып, өмүр бою спортко өмүрүн арнап, кийин талаада алып калып атабыз деп мага абдан көп адамдар ошол именно спортсмендер кайрылып айтып атышат. Бизде стаж деген жок дейт да. Силер мамлекеттик кызматта татыктуу эмеспи, штаны протирает, неважно чем он занимается, эптеп жүргөн адамдар карыганда пенсия аласыңар дейт. А бизчи ошол жалпы мамлекеттик кызматта ар кандай дейт да. А биз болсо өмүр бою ошол желекти көтөрөбүз деп мамлекетибиз даңазалап чыгалы дейт. Анан бирок ортодо деген биз каякта калып калатабыз. Биздин стажыбыз да саналбайт. Мамлекет буга 30 жылдан бери көңүл бурбайт дейт. Белгилүү тренерлерди мына бир экөөсүнө жакында буйрса грамота бердилет да, жогорку кеңештин атынан. Бирок бизге ошол тренерлерибиз аягында соцпакети жок. ГИКке документ тапшырайын десең эчтекем жок дейт. Кредит алайын десем эчтекем жок дейт. Жумуш чакпакка барайын десем тааныш билиш дейт. Анан бизге эмне аласыз? Же бизди УПГ кыласыңар дейт, же бизди таксист кыласыңар дейт. Экөөнүн бирөөсүндө. Анан ошол жагынан деген сиз азыр кызматта отурасыз, сиз өмүр бою отурбайсыз. Бизде эң жогорку дегенде 3-4 жыл отурушат. Ошо колуңузда канча жыл отурасыз? Азыр сколько лет вы уже? 1 жыл болду. 1 жыл. Көп дегенде да 1-2 жыл отурасыз. Бизде ошондой. Ошол отурган убактыңызда эми көбүрөөк отуруңуз. Мен сизге тилейм да, көбүрөөк отуруңуз. Мындан да чоңоюңуз. Бирок деген колуңуздан келип жатканда спортсмен адам катары мен сизден суранат элем да. Ушул стаж маселесин мен билбейм, бул жолдору ар кандай да чечип бериңиздерчи деп. Буну мен премьер-министр Акылбек Усенбекович кайрылдым, чечилген жок. Мына 1 жылда болуп калды го. Дагы кимисине министрлерге кайрылдым. Мына азыр эми сизге түзмө-түз спортсмен катары кайрылды, адамга кайрылып атам да. Чечиңиздер. Канча миңдеген биздин спортсмендер батасын аласыздар да. Туура айтасыз, бул эң орчундуу маселе. Бул спортту биз спорттук карьерасында спортчулардын мындайча айтканда бул күч кубатын сыгып алып, анан спорттон четтеп калганда талаада ташталып калат да. Бул мен өзүмдүн эле башымдан өткөн. Мен деле 2004 жылы дүйнө чемпиону болгом бокс боюнча. Анан ошондой биздинки азыркы мыйзамдар менен биз сиз айткандай эчтеке укуктуу болбой калат экенсиздер. Ошол себептен биз азыр ушул келе жаткан спортчуларга жакшы результат бергендерди дагы ушул жумушка алып, спортту таштаганда тренер болуп иштеп аракет кылып атабыз. Бирок ошол жагын жана стаж жагындагы биз проект кылып даярдап атабыз. Анткени кошуна өлкөлөрдү кандай карап көрүңүз? Дүйнө жүзүндө кандай? Бул чоң каражат да, бирок деген бул жерде варианттар. Дүйнө жүзүндө да биз ошол биздин жакынкы Казакстан, Өзбекстан, Россия менен да биз сураштырып көрдүк. Бул бая сиз мага суроо бергенде биз азыр жумушчу топту түзгөнбүз. Ал жагынан өтө көп болот. Бул жагын трудовой тигил договорлор мененби же кандай болот? Ошо стаж жагы Же подведомственный кылып ошо ар бир ведомство может закрепить. У нас азыр военный Миноборонага, МВДга, УКМК канча каражат бөлүнүп атат. Ал жагынан Может быть, они как-то будут как кураторы. Ошол кандайынан кылсак болот деп бир аябай эле көпкөн соц жагына дагы зарплата төлөш керек болуп калат экен. Же Айбек мырза, анда мындай болуп калса, анда ачык эле спортсмендерге айткыла да. На вас у нас денег нет, барбагыла спортко деп айткыла да. Алдыбагыла да, жаш балдар билбейт да буну. Чемпион болом деп. Анан инвалид болуп калат, морально психологически буну аябай жабыркайт да адам. Же ачык айтыш керекпиз. Карыганда талаада каласыздар. Барбай эле боло деп. Эптеп ошол 5 миллионга мына эми төлөнүп атат. Буга чейин төлөнчү эмес да мындай каражат. Жетпей калсаңар, каражат силерди мамлекет карабайт деп, анда может үмүттөрүн моундай болчойтуп, ал жалдыратпай кийин. Может быть, открыто надо с ним поговорить. Чечүүчү жолдорун издештирип атабыз. Буюрса чечкенге аракет кылабыз. Ал жагынан сиздин көзүңүздө сиз отурганда мен ишенем да, ошону бир пролоббировать, парламентке келсеңиз бюджет жагын биз бияктан жардам беребиз да. Ооба, сиздердин жардамыңыздар менен буюрса чечебиз.